Прощай, прощай и никогда меня прошу не вспоминай. Мен да сени сагынам, сени издеп күндө жалынам. Бакытым гүлүм жан эркем сайрайын булбул. Касыма сен келгенде сагынарсың әнемди тыңда. Билесиң го сени сүйөрүмдү, кааласаң арнап берем жүрөгүмдү. Кысылып жаным жүрөгүм кейип, кете албасмын жаным сени башкага берип. Миллионы алых роз из окна видишь ты. Ослепили глазки мои, черные глаза, черные глаза. Карагаттай көзүңдөн ай Жамиля, балда ширин сөзүңдөн ай Жамиля. Мисалы азыр көп жерге барсаң, комуспу деп кеткендер бар да. Өзүм комусмун, колуман чыккан комус шу. Негизи мен максатым өзүм өсүш эмес. Мен шу комус чыкса болду мага. Достор, суранчы боюнча эле видео киргизип койдум, ата киргизбейм. Раматтылык чубак ачык өзүнүн суранчы боюнча ушу такыба кыз дегендерди жаздым эле. Бирок ата энеме мен жакшы бала боло албадым окшойт. Ошого силердин эфириңерден пайдаланып айтып кетейин. Каректиң кара нуруңдан төгүлүп кат-каттап канаң оюмде. Saldın ağandın ay, attın ay men kartaygan kesten görünüp. Мейджордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө ысык салам айтабыз. Эличи өнөргенчи деп бекеринен айтылбаса керек. Кыргыз эли өзгөчө таланттарга бай. Алардын арасынан элдик таланттардын бири Жума Комусчу деп кайман аты менен биздин куттуу студиябызга келип калды. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, амансыздарбы? Өзүм жөнүндө айта кетсем, ушу комусту эптеп дүйнөлүк өзүнчө бир деңгээлге чыгарайын деген эмеде жүрөбүз негизи. Заманбап комусчу деп кайман аты менен деле көбү деле тааныса керек. Ошо аракет менен эле жүрөбүз. Эми Кудай буйруса таныталабызбы, таныталбайбызбы, эми бизден зависит этпейт. Эми бардык нерсе Кудайдан деп коет го. Ошо Кудай буйруса, Кудайым колдоп бир танытып калсак жакшы болот. Таныталбай калсак билесиңер барыңар. Кайсыл жердин окулуну болсо өзүңүз? Жалал Абад областынын Майлыс шаарынын Бедрасай деген көчөсүндө туулуп өскөм. Ошол жерде чоңойгом. Биздин маалыматыбызга ылайык, сиз комусту мындай заманбап стилге салып ырдайсыз, анан башка тилдерде да ырдайт экенсиз. Негизи бул комузду өзүңүз чаптыңыз беле? Анан сиз кимден үйрөндүңүз эле? Бул комусту негизи биринчи үйлөнгөн раматылык Абдырахман Парпибаев деген биринчи устазым болгон. Өтө катуу сыйлайм. Дайым мисалы мүрсөсүнүн жанынан өтүп жатканда Куран окуп багыштап кетем. Андан кийин Гүлчөр Жээнтаев деген устазым бар, азыр деле тирүү. Москва шаарында жүрөт азыр. Турмуш тиричиликке байланыштуу. Ошол келсе мен мисалы комустун азыр чечип аткан техникам бир канча техника экенин билбейм, бир 4 техниканы билсем керек. Негизи дагы Гүлчөр Жээнтаев агайыман үйрөнбөгөн техникам да бир 5-6 техникасы болуш керек дейм да. Анткени ал Майкл Джексон ырларынан бери мындай келиштирип өзүндөй кылып ритм менен салган эмелердин уккам, жанында отургам, көргөм бирос. Ошол учурда мисалы бардыгын илештирип калуу мындай айтканда адамга невозможно экен да. Мен ушу илештирип калганым азыркы чертип жүргөнүм да. Кудай буйруса дагы илештирип калам, дагы бир барып отуруш керек дейм. Москвада болгон үчүн же мен Москвага барбадым, же ал Москвадан келбеди дегендей 2 жылдан бери ушул эле техника менен жүрөм. Негизги менин максатым ошо Гүлчөр Жээнтаев агайыбыз комусту канчалык деңгээлге чыгарганын мен элге жеткизип берүүм. Мисалы азыр көп жерге барсаң комуспу деп кеткендер бар да. Бирок мен Кудайга шүгүр ушул кашыл жерге барып жүрсөм дагы комузбу дегендердин кайра комуз ушунчалыкка күчтүү турбайбы деген доказательстволорду алып келип
мындай өзүнчө бир комуз тиле вообще күчтүү турбайбы деген түшүнүктөрдү жеткизгенге аракет кылып жүрөм да. Силерге дагы рахмат, ушу каналыңарга тартып, наркы кылып, ушу комуздун өсүшүнө салым кошуп атканыңарга. Негизи менин максатым өзүм өсүш эмес. Мен ушу комуз чыкса болду мага. Өзүмдүн өскөнүм мен шийир агыман да, кызыл ашкыман да келбейт. Ушу комуз чыкса болду мага. Заманбап комузчу деп калдык да, көп узабай эле ошол биринчи алгачкы музыкалык аткаруу заманбап иретинде болсун. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Орусча чыгармалардан болсун. Не говори мне ничего, и дай минуту мне подумать. Я пью шелтанское вино, пытаясь мыслями запутать. Не говори мне о любви, которой нету в твоем сердце, и не зови меня своим. Ты перешла мои границы. А горький вкус твоей любви меня убил, и теперь без сил. А ты, змея, пустила яд, любовная твоя, так рад, что все прошло, а может быть и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. А ты, змея, пустила яд, любовная тай. Да, что все прошло, а может быть и не было ничего. Прощай, прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. Ушул сыяктуу. Карагаттай көзүңдөн ай Жамиля, балда ширин сөзүңдөн ай Жамиля. Күнде сага келемин ай Жамиля, ой сен карабай өттүсүң ай Жамиля, 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 о Жамиля, 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 о Жамиля. Миллион, миллион, миллионы алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратил в цветы. Ай, белый снег сияет цветом, черные глаза. Осенью повернется летом черные глаза. Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили глазки мои, черные глаза. Ау, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Черные глаза, черные глаза. Махаббат багындағы сайраған бұлбұл едің, сол бақтағы қызыл гүлдердің таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып қасыма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, қоя алмадым айдай жүзіңе жаным, қарап қоюң алмадым. Seni izlep günde жалынам, бақытым гүлім жан эркем, өзіңді сүйіп қағылам мен,
kabılamnay, kabılamnay. Gözlerin nurdan taragan, göңүлүм sensin samagan. Görmey kalsan sadagam, sanaga batıp sagınam men. Aşıklık otun arnagan, aytal bir sağa kalamın bыңай, kalamın ay. Diri di 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 diri di, 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 diri di 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 di, diri di di. Комузду канча жашыңыздан бери чертесиз? Канча жылдын жүзү болуп калды? Комузду четкениме 17 жашыман бери чертем. Негизи 21 деп айтып келем. Анткени бир 3-4 жыл жарыя кылып чыгарган эмесмин да. Ошого 21 жашыман баштап чыгарып баштадым. Ошондо 5-6 жылдын жүзү болуп калат. 5-6 жылдан жүзү. Комуз чапкандагы өнөрүңүз бар экен, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми комузду чапкан ушул комуздарды. Өзүңүздөн жаралган комузбу? Өзүмдүн комузумун, колуман чыккан комуз ушул. Болгон ушул. Bundan ашык жасай албайм. Bundan кем жасашым мүмкүн, бирок ашык жасай албайм. Ушу эң алдыңкы комуздардын бири. Бул өрүк комузбу ошондо? Бул эмнеден? Бул асен деген дарак бар экен. Орусиядан келет. Негизи Кыргызстанда деле өсөт деди, бирок мен асен деп мындай вживую таанып алган үчүн ошол жактан алдырасыз. Ошо Орусиядан атам тактадан күчтү да. Анан келгенде атакем сурайм, ата не такта, не такта деп барып тандатам да. Атама рахмат. Мисалы эң биринчи ушу өнөргө түрткү болгон башка эме болгон ата энеме рахмат. Бирок ата энеме мен жакшы бала боло албадым окшойт. Ошого мына силердин эфириңерден пайдаланып айта кетейин. Достор, туугандар, бир туугандарым, эч качан ата энеңерди капа кылбагыла. Мен негизи өзүмө күчтүү эле ырчы болсом керек деп мындай элестетип коем. Бирок мен өспөй мындай көп чыкпай жаткан себебим бири ата энем назар болсо керек дейм да. Назарынан калдыңызбы? Жок, назар деген мындай назарынан калып кетиш эмес. Эми мен до конца калып кетсем бирөтө чөгүп кетпекмин. Бирок батасын ала элекмин да. Ошо ата энеңердин батасын алсаңар, кайсыл жерде болбосун, кандай жакта болбосун, бар алдыда болосуңар. Instagram баракчаңыз жок экен, э? Жок, Instagram баракчаны деле мындай ачып койгом, для себя, как для себя кылып ачып койгом. Досторум үчүн эч нерсе киргизген эмесмин. Даже кандай десем, ал жакта чынында менби, мен эмеспи, көпчүлүгү билбеши мүмкүн да. Ошо TikTok'то жакында эле ачтым. Өзүмө ачып, өзүм кичине эме кылып, бир 2-3 видеомду киргиздим эле. Эски эле видеолордон киргиздим эле. Кудай жарга баягы 1000 подписчиктен өйдө болсо баягы эфирге чыгат экенсиң го, меники сразу эле бир 2 күндүн ичинде 3000 болуп кетти. Аны ошо боюнча эле ошо киргизген боюнча эле кээде достор туранчы боюнча эле видео киргизип коем, ата киргизбейм. Эмне кызыкпайсызбы же кандай? Өзүнчө бир башка себеби барбы? Жок, себеби деле жок, негизи кандай десем. Бул интернет менен иштеш да өзүнчө бир актив керек экен да, мындай тынбастан нары бери чуркап мындай бир какой-то моменттер болот экен, ошону выпускать этпестен жүрүш керек экен. Мен ага убактым жок. Мен өзү жашоодо көп суроо берет. Не жумуш кыласыз депчи. Ойлойт да, комуз чертип эле жыргап отура берсе керек депчи. Андай эмес. Мен өзү жашоодо абделчикмин. Мисалы устачылыгым барга сыяктуу, мисалы комуз жасаган сыяктуу эле ушу үйлөрдү жасап, мисалы мол турат го үй. Ушул сыяктуу эмелерди, узорлор жасап, көпөлөк тартып, аркы эркин тартып, ушу гипсокартон менен иштешем. Ошол комуз үйрөнүүдө башында кыйынчылыктар болсо керек негизичи? Албетте болгон. Албетте болгон. Бул комуз үйрөнүү жагынан кыйынчылыктар менде өтө эле чоң жаралды. Ал үстүнө мен электронщик болуп, электротехникада, Алисуда, электролампа заводунда электронщик кылып иштейт элем. Андан убакыт өлүп барат элем да, комузгачы ушу жаңы үйрөнүп аткан убакта. Ошондо 18-19 жашар бала болчумун.
Негизи ушул комузду чертип атканда сиз замандык ырларда кошуп ырдайт экенсиз, ошонун негизинде тойлорго чакыруулар болобу? Чакыруулар албетте, чакыруулар көп болот. Негизи гастроль, аркы берки анан тойлорго деле чыгам, мына тааныш билиш болсо, сүннөт той болсо көбүнчө. Анан кээ бир тойлорго мисалы чыкканга өзүнчө бир мындайча айтканда жолтолор болуп калат, ошонго чыга албай калам. Ага кечирип койсун, чыга албай калсам кимге набыдышым. Буга чейин чыгып эле жүргөнсүз. Буга чейин кичине чыгып турабыз. Кичине көп эмес. Ошо комуз менен келип калдыңыз, эми өзүбүздүн кыргыз ырларына дагы, эски ырларга дагы басым жасабасак болбойт бүгүнкү көрсөтүүгө. Раймал атадын ашыктык ырын артка кирейин. Каректин кара нурыңдан oyumde bölünüp kaygıga saldın ağandın ay attın ay men kartaygan kesten görünüp udurduk kana sanamdan saldın ay ağandın ay attın ay men ulgaygan kesten görünüp sanamdan kara çıkpaydan sarsanman hana juttudun nagım sabrım boşo bir barakay attın ay men sagınsam kanday de kılamın canan gıçkana jetip tağı tapsadan ay canıma kana kılıçtı çapsa da jaltanbay baramın özüngün ay ha meni jalındın otkan çaksa da Азаматсыз баракелдүүнүңүзгө береке. Рахмат. Мындай сонун чыгарма тарып бергениңизге сизге аябай ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат. Дагы ырдап бересизби? Булай эле. Дагы. Sensiz canım karangı tündü, göz yaşım kıyalbay ayladım. Sezimimdi sağlık büyütkö, nege meni mınça kıynadın. Bilesin o seni süyörümdü, kalasan arnap berim yüreğimdü. Azapla salıp beni kıynabacı, süyümün canım senin bir özümdü. Kızgancı canım beni başkalardan, arnaba yüreğimdü bölögünü. Karşı canım benim azaplardan
бекем қатып алчы жүрөгүңө билесиң го сени сүйөрүмдү кааласаң арнап берем жүрөгүмдү азапка салып мени кыйнабачы сүйөмүн жаным сенин бир өзүңдү seni kütüp gelem bir günü gelir degen ümit menen çin жүрөгүңдөн meni suyup koyusoň oşonda men baktulu bolar elem bilesin go seni suyörümdü kalasaň arnap berem жүрөгүмdü azapka salıp meni kıynabacı suyömün canım senin bir özündü mütemün canım senin bir özündü bolsa da ömürde sulu berbedin eçkim жүрөккө жылуу а менин болсо бар арманым түбөлүк сени бактылуу кылуу кызылып жаным жүрөгүм кейип кете албасмын жаным сени башкага берип күлүшүң мага күлмүңдөп жүзүң жашыңды тыйып Yaşыңды tayıp bir ölür gelir bir ölür getir sen bolbosun canım mağa bar da bekir nur çaçkan gündür yıldızlı tündür bar da bekir çoğu da bekir ömürdün gülü sen elin aşıklık jarın men elim hayatın ak gülüm düşümde seni görçelem kısılıp canım yüreğim keyip get albasmın canım seni başkaga verip gülüşün mağa gülmünde yaşındı tayıp bir ölür gelir bir ölür gelir sen bolbosun canım mağa bar da bekir nur çaçkandır yıldızlı tündür bar da bekir çoğu da bekir Сонун чыгарма болду. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн акыркы суроолордун бири болсун. Бул кадр сыртында сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз. Даватка чыгып, анан чоң жага кезип калдым депчи. Ошол нерсе дагы мени аябай кызыктырды да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Көрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Ушуну дагы кошуп чыгарат окшойсуң чамасы. Чоң агачтын айтыш боюнча мындай такыба кыздар жөнүндө эч ким ыр чыгарган эмес. Ошону чыгарып жүрбөйсүң. Сиз негизи кантип жолугуп калдыңыз алгач? Кандай болуп барып калдыңыз? Анын мечитине эле бир 3 күнгө келгенбиз, баягы мечитке көтөсүң да. Ошондо мечитине туура келип калып тур эле, анан ошондо мындай өзү жылуу бир карашы, бир ал устаздын мындай карашы өзүм билбейм мен кандай болду, бирок мага пайгамбарыбыз карагандай эле сезилген да. Мындай элжирип жүрөгүм элжирип башкачалуу кеттим. Анан кийин бос эле кайра чакыртпай мындай барайын дейм, баргым келип атат да, мындайча баргым келип атат, бирок жүрөгүм элжирип калгандай тартынчактык болот го. Мен өмүр эч жерден тартынган эмесмин, бирок ошо чоң ажыкке тартынганда мындай кандайдыр бир мындай тартынуу өзүнчө бир эме болду да, мындай менде ушундай сезим пайда болду да. Анан мен бардым, бирок барып башкасынан тартынбаган соң чоң ажыкең деле сабакшоон адамда деп өзүм заставлять этип барсам анан ушундай мындай ырларды өзгөчө кылып чыгарбайсың деген такыба кыз деген ыр жазгам. Сөзү оонда өзүм таандым. Сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө тааныш экен да, э? Ошо мен чыгармачылык жөнүндө мындай кичине угуп эме алып жүргөн экен. Сен жааттан дагы, сен дагы ушул тараптан кызмат кылсаң болот. Өнөрдө деле жөндөн жөн Кудай бербейт деп койду да. Мага ушул сөзү түрткү болду. Анан кийин ага чейин мен өнөрдү такыр эле унутуп бараткам да. Ооба. Унутуп баратканыңызга жогоруда айтып өткөндөй эле 4 жылдын жүзү болуп калган, э? Ооба, 4 жылдын жүзү болду. Ошого кайра жанмандыр мындай ырдасаң балыкка деле мисалы
балыкты кармашын сөл жыланды күрчөгө салып турган ыштайсың го, ошондой ырларың болсун, анан кийин бер жака келгенде дагы бир готовый ырларың болсун деп ойлогон. Ушу баягы Карелевам көчөгө чык деген ырларды ырдап жүрөм. Мындай попури сыяктуу кылып бир куплет кылып эле. Анан Таква кыз деген өзүнүн чыгармабыз бар, 6 куплеттигир. Ошону ырдап. Ошонун негизинде жазылган, э? Ошо Чубак ажыкебиздин айтуусу боюнча Таква кыз деп жазбайсыңбы дедиле. Анан кийин идеологияны сурасам, бирок сен өзүң башың жирет деп койып кетип калган. Сөзү оон өзүңүзгө таандык болду. Сөзү оон өзүмө таандык болду. Эми достор, ушу Раматлык Чубак ажыкебиздин суранычы боюнча ушу Таква кыз деген ырды жаздым эле, сөзү оон өзүмө таандык. Ошону сиздердин урматыңыздарга аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. Күн жүзүң сенин оралган, көрө албас көздөн торулган, сулуу бир жүзүң оралган, суугай көздөн торулган, кылыктуу денең жабылып, көдөңдөн ыйман багалып, Аллахым буйруп өмүрдөн ай калсамчы сага кабылып, Аллахым буйруп өмүрдөн калсамчы сага кабылып. Kur'an hadis senin nazığın, imanda bekem gazığın, sendege canım jetpegen, jaratkan ne de жазığın. Kadamın sayın perişte, görgünsün seni beişte, cuvayım bolu gör canım, taştabay beni geyişke, cuvayım bolu gör canım, taştabay beni geyişke. Allah'a bir kadırın, perişte de süküm attırın, sen menen açsam dep bilen, turmuştun bir kadırın, canaşsan eğer günümüz, caşodo bolbos muğubuz, jaratkan eğer jalgasa, jannatka birge kirebiz, jaratkan eğer jalgasa, jannatka birge kirebiz. Сизге болгону чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сон жазылыптыр. Рахмат. Ага көрүүчүлөр өздөрү да күбө болсо керек. Анан бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келип бергениңизге аябай чоң рахмат. Рахмат силерге да. Чыгармачылык эргүү алдыда өсүү, ошол нерселерди гана тилейбиз.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүнү көргөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып өтүүнү унутпаңыздар. Албетте каналга катталыңыздар. Ал эми бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айсулуу Бекболсун кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин амандашканча сак саламатта туруңуздар.